İmandılar, sizler öte эле көп күмөн кыла бербегиле дейт. Кээ бир күмөндөр күнөөгө алып келет дейт. Ошол бир нерсени билип билбей туруп эле күмөн кылыштык, жакшы күмөн макул, жаман күмөн кылыштык бул күнөөгө алып келет дейт. Ola yetecessesu, ola yagta ba'duhum ba'da. Jana bir-biringерди аңдыбагыла дейт. Bir-бириңерди аркасынан чукуп аңдыбагыла дейт. Жана ошондой эле эмне bir-бириңердин аркаңардан кыйбат ушак кылбагыла дейт. Азыркы кыргыз коомчулугунда чындыгында мына ушул нерседен көп жабыркайбыз, урматтуу жамаат. Аллах субханаху ва таала мына ушул кыйбатты, bir-биринин аркасынан аңдыштыкты тыйган, харам кылган. Biz ушул нерсени адатка айлантырып бараткандайбыз. Бул гыйбаттын ушунчалык оор күнөө экендигин эмне этибар албай бараткандайбыз. Ар кандай соцсеттерде бирөөлөрдүн ушундай абирин төгүп, намысын төгүп, бирөөлөрдүн ушундай жаман жактарын жарыя кылганга ушундай маш болуп алгандар бар. Алла сактасын, бунун өтө чоң ушундай акыр кыяматта сурагы чоң болор, азабы катуу болорду туурасында Аллах Таала керемет Кур'аны көп жерлерде айткан муну. Жана Аллах субханаху ва таала айтат, эгерде силер ушундай бир өлүп калган бир тууганыңардын этин жеген силер үчүн жийиркеничтүүбү дейт. Анда Аллахтан корккула, тооба кылгыла, Аллах тооба кылгандарды сүйөт дейт. Жана ошондой эле ушул эле аяттын уландысында Аллах субханаху ва таала айтат: "Я айюханнас, инна халакнакум мин закари ва унса, ва жаалнакум шу'уба ва кабаила литa'арuf, инна акрамакум индаллахи аткакум." Эй адамдар, силерди бир ата бир энеден биз таркаттык дейт Аллах Таала. Биз бир ата бир энеден гана таркаганбыз. Ушунча жер бетиндеги адамдар Адам алейхиссалам менен Ума энебиздин балдары, урматтуу жамаат. Allah subhanahu wa ta'ala bunu menen aytat, силердин эң жакшыңар, урматтууңар Аллах Тааланын алдында шундай бир такваларыңар дейт. Аллахтын алдындагы урматтууларыңар эмне? Такваларыңар, Аллахтан коркконуңар гана дейт. Силердин бай, кедей, ак, кара, сарыңар эмес, эмне? Силер Аллахка жакканыңар, такваларыңар гана дейт. Мындайча айтканда, Аллахтан корккон, 5 убак намаз окуган, орозосын туткан, ажысын кылган, жакшы сүйлөгөн, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган, бирөөнүн хакына кирбеген, бирөөгө өзүнүн хакын жетирбеген мусулманды айтып жатат. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmetike ya erhamur rahim.